Өлкөгө эң керектүү ресурстардын катарын бул пахта дагы толуктайт. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунун Сузак районунда дагы учурда пахта терими кызуу жүрүүдө, тактап айтканда анын экинчи терими башталды. Негизинен дыйкандар быйылкы жылы түшүм жакшы болгонун айтышууда. Калимахан Акбарова Сузак районунун тургуну. Эс тарткандан баштап эле пахта менен алек. Быйыл дагы 20 гектар жерге ак алтын эккен. Биринчи тереминен 30-35 тоннага чейин ак була жыйнаган. Дыйканы түшөлткөн маселе баанын туруксуздугу. Ага карабастан пахта аянттарын көбөйтүүнү колго алуу керек экенин айтат. Пахталарыбыздын түшүмү жакшы ачылып атат, жакшы терип атабыз. Союз мезгилинде эле пахта менен алектенгенбиз. Пахтаны мектеп жашында убагыбыздан эле чыгып теребиз. Өткөн жылы 40 гектарга эккенмин пахтаны, жакшы түшүм алганбыз. Бирок бир эле орчундуу маселе пахтанын басында болуп турат. Пахта терими башталганы жумушчу кол жалдайт. Азырда дыйкандын пахта таласында 20га жакын киши иштеп жатат. Жыйналган түшүм Сузак районундагы пахтаны кайра иштетүүчү заводуна тапшырылат. Завод дыйкандардан пахтаны келишимде негизинде кабыл алат. Килограммынын баасы 60-65 сом. Завод болсо бул жылы 500 тоннага жакын пахтаны кайра иштеткен. Негизинен завод жылына 1500 тоннадай пахтаны экспорттойт. Колго терилген ак алтын рынокто жакшы баалангандыктан Кыргызстандан өндүрүлгөн пахтага суроо талап дагы жакшы. Былтыркы жылга караганда былтыр цена азгina 62-63 сом эди. Доллар болсо 89 эди. Быйыл болсо азыр 66-67, доллар болса 84-85 арасы, 84,5-85. Баа нормально. Енді бұл дүнияның биржасы. Али адамдар ойлойт, бұл неге заводлар арзан алат, бұл заводты қолы демес. Бұл дүнияның биржасы бар. Дүнияның биржасы бар. Ошо биржага карап, покупатель болса, биржа көтөрүлсө, кыммат алса, бизден элден кыммат алсак болот. Быйыл Жалал Абад облусунда жалпысынан 6,5 миң гектар жерге ак алтын өстүрүлгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 3 миң гектарга аз. Ушул тапта пахта аянттарында түшүм 70%га чейин жыйналып бүткөн. Алардын ичинде кылкандуудан эгиндери толугу менен 100%га ооруп жыйналып бүттү. Өткөн жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк жакшы. Ошондой эле бакча, жүгөрү даны, күрүч өсүмдүктөрү толугу менен жыйналат. Анын ичинен пахтага токтоло кете турган болсок, жеңил өнөр жайын мындан ары өлкөбүздө өнүктүрүү бул албетте биздин сырьёго байланыштуу болуп калат эмеспи? Ошол себептен пахта өсүмдүгү бул келечектин планы. Сөзсүз түрдө бул пахта аянтынын көбөйтүү жана пахта сырьёсун өндүрүү бул келечекте жеңил өнөр жайына сырьё талап кылынгандыктан пахта өсүмдүгүнүн аянты көбөйөт. Быйылкы жылы облус аймагында жалпысынан 161 миң гектар жерге айыл чарба өсүмдүгү экилген. Ушул күнгө чейин облуста ооруп жыйноо иштери дээрлик аягына чыккан. Былтыркы жылга салыштырмалуу түшүмдүүлүк жакшы болгонун облустун айыл чарба башкармалыгы билдирди. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Сузак району.